Бейиш нуру. Рамазан, Куран айы. Дүйнө бул базар. Базар кызыган учурда убактыңызды жеп ичүүдөн да кызганып, бүткүл дитиңиз менен соода сатыкка берилесиз. Бул күндөрү сатарманда, аларманда соода сатыктын кызыгына батып, тамактанууну унутуп калаары да бышык. Рамазан айында дал ошондой эле базар. Рас, бул жак акырет базары. Биз болсо соода сатык үчүн бул жака келдик. Анда базардын болуп көрбөгөндөй акцияларынан максималдуу түрдө пайдаланып калуубуз абзел. Ошол себептен сахабалар Рамазан айын ынтызарлык менен күтүшчү. Алар бир ай эмес, бир жыл бою Рамазан болсун деп арман кылышкан. Ар дайым кантип Аллахтын ыраазычылыгын таба алам деген суроонун үстүндө изденип жүргөн сахабаларга Рамазан айы чоң мүмкүнчүлүк болгон. Бул ай биз үчүн да чоң мүмкүнчүлүк. Өтө чоң бир неемат, сыйлык. Бүгүнкү чыгарылышыбызды да дал ошол мүмкүнчүлүктүн сырларын ачып берүүгө арнайбыз. Убактыңыздарды маанисиз сөздөр менен алып олтурбайлы. Анткени убакыттар, кыла турчу ибадаттар көп. Базар болсо аябай кызып жатат. Чамдадык эмесе. Касиеттүү Курандын Рисале Нур тафсиринде касиеттүү Рамазанда амалдардын сооптору көбөйүп, бир амалга 1000 сооп жазылат. Хадисте айтылгандай, Куран Хакимдин ар бир тамгасынын 10 сообу бар. Бул 10 жакшылык болуп, бейиштин 10 мөмөсүн пайда кылат. Ал эми Рамазан айында Курандын ар бир тамгасына 10 эсе эмес 1000, Аятал Курси сыяктуу аяттардын ар бир тамгасына 1000 деген сооптор жазылат. Рамазандын жума күндөрүндө андан да көп, кадыр түндө болсо 30 000ге чыгат деп айтылат. Муну билген бир эле биз эмес, атың өчкүр шайтан да билет. Анын сизди бир күн алаксытканы 1000 күн алаксытканга тете. Туура. Хадисте айтылгандай, шайтандар да бул айда байланат, бирок байланган итке жакындасаң каабалары турган кеп. Анын сыңары күнөөлөргө жакындоо менен же жалкоолук кылуу менен, же ар дайымкыдай көр тирчиликтин артынан сая төшүү менен байланып турган шайтандардын жанында урулушуп жүрөбүз. А балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозодого ачкачылык менен напсинин жаман кабылаулары тизгинделет деген ойду айткысы келгендир, ким билсин. Кантсе да адам баласын ибадаттан тоскон түркүн түрдүү себептер бар. Мисалы, адам баласы бүткүл жаратылган макулуктарды өзүндө алып жүргөн барлык болгондуктан анын 4 жашоо даражасы болот. Бири жансыздардын, экинчиси өсүмдүктөрдүн, үчүнчүсү айбанаттардын, төртүнчүсү периштелердин жашоосу. Адамзат ушул 4 жашоо даражасынын арасында абалдан абалга өтүп турат. Кээде жансыздар сыяктуу тамыр салган жерибизден ары чыккыбыз келбей чайналабыз. Айрым учурларда айбанаттардай болуп, кара курсактын, арам кыялдын артынан гана кууп жүргөн болобуз. Кээде руханиятыбызды азыктандыруу менен периштелик даражага умтулабыз. Кыскасы, бизде ар биринин уругу бар. Бул уруктарды кулдук топурагына көмүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген кабарларынын суусу менен сугарбасак, уруктарды ойгото албайбыз. Биздин бүдө катылып жаткан периштелик сезимдерди ойготуу. Демек, жеп ичүү бул биздеги айбандык сезимдин талабы. Рамазан айындагы орозо биздеги ошол айбандык каалоонун оозун бууп, периштелик жашоо мартабасына жакындатат. Ансыз деле 11 ай бою ошол ичибиздеги айбанды багып, семиртип жүрбөйбүзбү? Эгер рухубуздун ошол ички жаныбарга башкаруучусу болуусун кааласак, анда анын азыгын чектеп алсыратпашыбыз абзел. Курсагы ток азоо атты албетте тизгиндөө кыйын. Демек, орозо мына ушул максатта керек. Орозонун жеке жашообузга, коомубузга тийгизген чоң пайдалары боюнча буга чейин азын-оолок сөз кылганбыз. Андыктан маселенин ошол жагын анчейин ачпайбыз. Иншалла, айрым кечиримдүү себептердеги адамдардан башкасы өз орозосун кармап жатса керек деп ишенебиз албетте. Орозо кармасак эле периштелик макамга, даражага жетип калабызбы? Албетте жок. Ырас. Нафсани денебизди ачкачылык менен алсыраттык. Эми руханиятыбызды азыктандырууга киришибиз зарыл. Эгер денебизге кошулуп, руханиятыбызда ачка бойдон калса, анда эч пайдасы жок болуп калат. Орозо кармагандыктын сообун алабыз. Парзыбыздан кутулабыз, бирок Рамазан айынын чоң түшү менен куру калабыз. Кантип рухубузду азыктандырабыз десеңиз, шашпай туруңуз, аны да айтып беребиз. Буга чейин Рамазан дегенде кармаган орозону гана ойлоп жүргөн болсоңуз жаңылышасыз. Эми сиз менен бирге орозо тутуудан да нары бир тепкичке көтөрүлүүнүн убактысы келип жетти. Рамазан бул Куран түшкөн ай, Куран айы. Алсак, 9-майда жеңиш күнү деп аскердик парад уюштурушат эмеспи? Мындан максат ошол согуш жылдарын эске салуу. Биз болсо Куран түшкөн айда утурлай көбүрөөк Куран окушубуз абзел. Бадиуззаман Саид Нурси бул боюнча Куранды эми гана түшүп жаткандай окуп угуу керек. Андагы Аллахтын адамзатка кайрылууларына жаңы түшүп жаткан кезиндегидей кулак салуу зарыл деген.
Караңыз, Куранды жаңы түшүп жаткан кезиндегидей кулак салуу же ошондой ой менен окуу керек дейт. Элестетип көрүңүз, сизге ак үйдөн телефон чалып калышты же кат жөнөтүштү. Мындай күтүүсүз чалууга же катты окууга канчалык толкундануу менен мамиле кылаарыңызды айтпаса да билебиз. Андай болсо сизди дагы да көбүрөөк толкунданууга чакырам. Себеби сизге дал эле сизге бир өлкөнүн президентинен эмес, жалпы ааламдардын жаратуучусунан, Раббисинен 6666 аяттан турган кат келди. Муну окууга шашылбайбызбы? Андан ары Иерусалимдин уландысында ошондой эле бул кайрылууну Расул Акрам саллаллаху алейхи вассалам угуп жаткандай же Азирети Жабраилдан жада калса эзелки мутакаллим болгон Аллахтан угуп жаткандай куттуу абалга жетүү абзел деп тепкич санап өтөт Бадиузаман. Кана, сиз ыйманыңыздын жана кыялыңыздын күчү менен кайсы тепкичке чейин чыга алдыңыз? Мына сизге жарыш. Мына ушундайча периштелик даражага чейин жетип барабыз. Андан ары азелки мутакаллим болгон Аллахтан угуп жаткандай абалда уга алган болсоңуз, бул сиздин миражыңыз болуп саналат. Ал үчүн руханий азык менен азыктануубуз зарыл. Ал азыктар зикир, истихфар, салават, дуа, Куран окуу жана таат ибадаттар менен алек болуу. Периштелердин азыгы да ушулар эмеспи? Бирок напсыбиз бул азыктарга оңойлук менен бара койбойт. Ошон үчүн орозо менен аны алсыратышыбыз керек. Жем суудан тыйылган атты башкаруу оңой болгондой, напсинин да ошол эле ыкма менен башкарылуусуна шарт түзсөк болот. Болбосо орозо менен кошо руханиятыбызды да күчтөнтүп албасак, Рамазандан кийин кайра эле эски кейпибизге кириптер болуп калабыз. Андайларды эл арасында Рамазанда гана адал арамды ылгап жашайт деген мааниде Рамазан мусулманы деп атап коюшат. Мындай атка кабыл башыбыз үчүн сөзсүз түрдө Куран окуп жана угуу менен алек бололу. Дагы да жогорураак тепкичти айт десеңиз, анда Куранга кошуп Куран тафсирин да окуңуз. Албетте, Курандын сөздөрүн окуунун сообу бар, бирок ошол сөздөрдүн артындагы маанисин түшүнүп, амал кылуу андан да маанилүү. Анткени сөз амал кылуу үчүн айтылат эмеспи? Биз Куранды окуп түшүнгөнүбүз менен ошол сөздүн артындагы маанини түшүнө албайбыз. Мындайда бизге Курандын маанилерин ачыктаган тафсирлер жардамга келет. Курандын маанисин ачыктаган тафсирлер толтура, каалаганыңызды алып окусаңыз болот. Куранды окуп ички маанисин түшүнүүгө аракет кылбоо китептин сырткы мукабасы менен гана алып урушуп жатканга окшош. Китебиңдин дизайны сонун экен, жазуулары кооз экен деп маанисин түшүнүп жете албасак, жазуучусу капа болбойбу? Маанисинен максат котормосу эмес, муну да баса белгилеп кетүү керек. Бирок котормосун окусаңыз да бул өзүнчө керемет ибадат. Айтор ар кимдин жөндөмүнө жараша түрдүү альтернативалар бар. Болгону эч качан мен мунун баары бир кыла албайм деп үмүтсүздүккө түшүп толугу менен таштап салбаңыз. Анткени бир нерсе толугу менен аткарылбаса, толугу менен ташталып да салынбайт деген сөз бар. Бул бир шарияттык эреже. Айталы, гектарлаган алманы бүгүн терип калбасак, эртең үшүк урат. Баарын тере албайбыз деп таштап салабызбы? Колдон келишинче терип калайын дейсиз да, туурабы? Акыреттик амалдарда дал ошол сыяктуу. Болбосо багымдатты окуй албай калган үчүн эле башка намаздарында таштап салган адамдарды көп көрдүм. Бул такыр туура эмес. Колдон келишинче окуй берүү керек. Рамазан айынын берекесинин пейзинен да колдон келишинче көбүрөөк пайдаланып калууга аракет кылуубуз зарыл. Антпесек Аллах элчисинин каргышына калабыз. Бир жолу Жабраил алейхиссалам атың айтылганда салават айтпаган адамга наалат болсун дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оомин деген. Ата-энесине кызмат кылып бейишке кире албаганга наалат болсун дегенде оомин деген Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин Рамазан ичи өзүн кечирте албаган адамга наалат болсун дегенде Жабраил, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амин деген. Чында Аллахтын рахматы, кечирими жамгырдай төгүлүп жаап жаткан учурда кайдыгерликке түшүп андан пайдалана албаса, канчалык каргышка татыктуу болоорун өзүңүз элестетип көрүңүз. Чөлдө жамгыр челектеп куйган учурда адам идиштерин толтуруп калбаса, ачууң келет да, туурабы? Же болбосо падыша сага белегин сунса, сен мурдун көтөрүп албай койсоң, падышага урматсыздык болбойбу? Тарыхта андайлар өлүм жазасына кесилчү. Андыктан колдон келишинче көбүрөөк пайдаланып калалы. Хадисте бир күнүнө окшогондор жоготууда дейт. Макул, күнүбүзгө окшосо да, былтыркы Рамазаныбыз менен быйылкы Рамазаныбыз бири-бирине окшобосун. Өсүш, өзгөрүш болсун. Былтыры орозо кармоо менен гана чектелсеңиз, быйыл Куран окууну да үйрөнүңүз. Күнүнө бир тамгадан үйрөнсөңүз да Рамазан ичи бүтүп каласыз. Куран алифбесин бүткөн болсоңуз, акырын болсо да Куран окуп, тажрыйба топтой бериңиз. Ката окуп атам да деп коркуунун да кереги жок. Бүт нерсе каталар менен башталат. Дароо эле туура окуп кеткен эч ким жок. Айтор, бул айда убактыбызды туура пайдаланууга өтө көп көңүл буралы.
дагы да пайдалуу өткөрүүнүн жолдорун изденели. Бул дүйнө акырет базары. Дүйнөлүк базарда биринчи болуу үчүн тынымсыз изилденген адамдар, көбүрөөк пайда табуу үчүн ар кандай курстарда окуган жаштар чекеден жайнайт. Алардын катарында сиз менен биз да болушубуз зарыл. Эми акыреттик базарга келгенде эле мокуктанып, билбейт экен элем, кызыкпаган экем, мен динден алыс чоңойдум да десек, канчалык уят болоорун өзүңүз бир ойлонуп көрүңүз. Андыктан чамдайлы. Убакыттан уттурбайлы. Аракет бизден, натыйжа Аллахтан. Жараткан эгем Рамазан айынан жемиштүү пайдаланып калууну ар бирибизге насип кылсын. Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.